Аскарбек Сапарбекович, мынау Ош облысының Ноқат районындағы Сапарбаев атындағы канал бойынша маалыматыңыз бар. Жақсы білесіз. Ал жерден Жаңы Ноқат айыл өкмөтү, Бел, Кайрағач, Көкжар барып 12 бел Төлөс айыл өкмөтүгө барып суу жетпей калат. Аны жақсы білесіздер. 12 бел тартыш. Ошол маселени сиздер кандай чара көрүп атасыздар? Суға суу эле эмес, ичер суу дагы ошонун элдикке. Акыркы жылдары ошо суга сууду жеткире албай элдер канча кат жүзүндө дагы ал жерде эмне болуп атканын жакшы билесиздер. Ошол боюнча кандай иш алып барып атасыздар? Сапарбаев каналы боюнча азыр реабилитация жумуштары жүрүп атат. Бул АБР Азия өнүктүрүү банкынын алкагында жүрүп атат. Аерде таза суу эмес, суга суу боюнча эле жүрүп атат. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атат аерде. Иш жүрүп атат. Муногу Бел Кайрагачтын үстүндө ошо Сапарбаев каналы өтөт, билесиздер, Ошол жер Союз башынан бери эле бетондолбогон жерлер бар. Азыр эле айтып кеттиңиз, суу 20%, 25%ке чейин потеря болуп атат деп, жоготуу. Ошол жерде жоготуу көп болуп атат. Ал жоготуу келип туруп Ош Исфана жолуга да таасир берет, жерден сыргып сиңипчи бер жагынан. Ошол жерди качан бетондойсуздар? Планга киргенби? Жок, буну карап көрөлү, анан так маалыматты берели. Ошо именно ошо участок кирди беле, кирген эмес беле? Ошол участокты 24-жылга киргизишиңиздер керек. Аскарбек Сапарбекович. Равшан Мирзбаевич, бүгүн эртең эле биринчи күнү, экинчи күнү көрүп эле сиз менен өзүм байланышам. Эгерде кирбей кала турган болсо, мүмкүнчүлүктү барып киргизелик. Рахмат. Анан Төлөс айыл өкмөтү боюнча суу жетпей, элдер сууга суудан аябай чоң көйгөй болуп атат. Ошол жерде 25 жылдан бери, Союз таркагандан бери скважиналар иштебейт. 15-20дан ашуу скважиналар бар. Ошолорду чыгаруу боюнча кандай иш жумуштарды аткарып атасыздар? Ким жооп берет? Тимур, маалыматың барбы? Маалыматым бар. Ноқат район боюнча 20 скважина чыгаралы деп атканбыз. Азыркы убакта тендер 17 миллионго өткөзүп 8 скважина чыгып атат. Бул 4 Ноқатта, 4 Араванда. Калгандарына дагы тендер бергенбиз 15 миллионго. Жакын күндөрү точносы чечилет. Ошол кайсы скважиналар экенин айтып койсоңуз, ооба 4 Араванда, 4 Ноқатта болуп атат. 4 Аравандагысы жумуш болуп атат. Ноқатта Төлөс айыл өкмөтү ошол ойдон токтоп турат. Анын боюнча маалыматыңыз барбы сиздин? Эми айыл өкмөттөр боюнча албай калыптырмын, сизге так маалымат жазып түрүндө. Менин маалыматым бар. Төлөс айыл өкмөттө 4 ошол сиз айтып аткан скважина башталып элек. Ошону өзүңүз контролго алып берсеңиз. Аскарбек Сапарбекович. Полностью ошол жумуштар суу эл акыркы жылдары көрүп атасыздар, кандай тартыш болуп атат. Ичкенге да суусу жок ал жердечи. Сууга суу эмес. Дагы бир маселе, Апшир сайдагы ошол Сапарбаев каналга келип туруп кошот. Апшир сай Тегирменч деген оногу аркы бетинен Исфайрам дарыясына куйган сууду берки жака алып өтө турган бир проект бар эле. Сиздердин маалыматыңыздар барбы ошол боюнча? Алып өтүү боюнча маалымат жок экен, бирок биз Апшир сайга водохранилище болжолдоп атабыз. Азыр ПСДга 24кө карадык акчасын. Ошо ПСДсын жасап чыгат, 5 миллиондук болот. Жакшы. Мына Апшир сай, Тегирменч деген ар жактан Исфайрамга куя турган 5 кубтай суу бар ал жердечи. Ошону келип Апшир сайга куйганда Сапарбаев каналга кошулат ошол. Апшир сайдан. Ошону карап алыңыздар. Мен билишимче проектке акча бөлүнгөн. Анан туура эмес кетип атыптыр. Ал жердечи 12 километр, 11 километрди тоону тешип өтөбүз деп. Бүгүнкү күнү ал невозможно.
Аны айландырып өткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол боюнча дагы азыр кандай маалыматыңыз уже ал жака проект жүрүп атпайбы? Ким жооп берет ошого? Проекти бүткөндөн кийин эле точносын жооп бербесек, обводной алып кетебизби же? Проекти туура эмес болсо ким контроль кылат аны? Ал госэкспертизаны өтүш керек да биринчи. Ошол боюнча дагы Аскарбек Сапарбекович, анда мына 1-2 күн ичинде жолугуп, бул туура эмес кетип атыптыр. 11 километрди сиз эми мындай алганда тоодун тешип өтүшкөнгө бүгүнкү күн возможность жок, туурабы? Ал долбоорлоодо бир нече варианттарын карашат да. Карашат, 1-2 вариант карап туруп карашат, аткаруучулугун карашат. Бирок эң жакшы болот эле Апшир сайды кошуп 4 куб эл ана азыр айткан Сапарбаев каналы баарыгы жака жетпей атпайбы? Ошол боюнча 4 куб суу кошулуп калат эле. Ошону да карап койсоңуздар. Анан мына айыл чарба багытында сиз азыр центр обслуживания фермеров деп айтып кеттиңиз. Нокат районунда барбы ошол? Жок, азыр Кыргызстан боюнча жок. Ошону Эми киргизип атасыздар, киргизип атасыздар. Жакшы болот эле. Ошол түштүк зонасына дагы бир ошонун центрди ачсаңыздар. Анан техникалар боюнча айыл чарбалык техникалар сиздерде саны барбы? Трактор, комбайндар бар. Кыргызстан боюнча 22 миңге жакын трактор бар. Жана 2 миң комбайн бар. 2 миң комбайн 20 миңдей. Ошо Нокат району боюнча мага каттар келип атат. Кайсыл жерлерде жумуш ошо биз дейт күзгү, жазгы талаада кыйналып калат дыйкандарчы, жетпей атыптыр техникалар. Ошол жака бир караштырып койсоңуздар техникаларды. Жазгы күзгүгө. Бул техника алам деген дыйкандарга чектөө жок азырчы. Бул сиздердин балансыңыздарда болобу же биздин баланста эмес, бул дыйкан чарбалар. Дыйкан чарбаларга бересиздер. Министрликтин балансында мындай техника жок. Техника болбойт да. Сиздерге грант менен келгендерди дыйкан чарбаларга бөлүп бересиздер. Кредит катары. Грантты кредит катары бөлбөйбүз. Грантка келген техникаларды эмне кыласыздар? Грантка келген техника грант катары эле барат. Баланска турат ошо. Баланска турат дыйкан чарбаларга. Аларды кантип алсак болот дейт. Эми азыр эгерде азыркы пока андай проект жок. Эгерде проект болсо кайрылышсыздар. Макул. Рахмат, лизингке ала берсе болот каалашынча. Лизингке. Муну суу боюнча карап койсоңуздар. Макул, жарайт. Макул.